Салам достор. Президент интервьюсунда Али Токтокуновго флаг всем в руки деди. Сиз президенттик шайлоого барасызбы? Барам, мен жана башында айтпадым. Өзүм дагы бир сурокко, дагы бир мөөнөткө барышым керек болуп калды. Барсаңыз атаандаштык шарты кандай болот? Мисалы, эң сизге келишки истеген атаандаштарыңыздын да шайлоого катышына жол берилеби? Бардыгына жол ачык. Ким барам десе, бара берсин. Орусча айтканда флаг в руки. Эч кимди биз чектебейбиз. Муну диге неме кылып койгула, анан диге буга бүт тоскула же болбосо деге дебейбиз. Мисалы, шайлоо таптаза өтөт. Флаг всем в руки деди. Бүт кандидаттарга мен шарт түзүп берем деди. Бирок мындай карасаң, эч бир адамга флаг берерге адам жок экен. Анткени бүт кандидаттардын бардыгы же камалган, же соттолгон, же түрмөдө отурат, же качып, коркуп, үркүп, мүлкүн алдырып жүрөт. Ошондо кимге биз флагты беребиз, урматтуу президент? Эки кандидат азыр түрмөдө отурат. Анын бирөөсү менин атам. Кемпироватты сатпа, пансионаттарды сатпа, кыргыз жерин сатпа деген үчүн менин атам бүгүн түрмөдө отурат. Арстан Алай, ал дагы мурдагы кандидат, ал дагы түрмөгө отуруп каза болду. Башка кандидат Мадумаров, аны иш козгоп соттоп койгонсуңар. Бүгүн сиздин досуңуз да, сиз ишенген досуңуз да даяр эмес экен деп, анын колуна да флаг түшкөн жок. Сизде 6 жыл болуптур шайлоого даярданганга. Башка кандидаттар башы соттон же түрмөдөн чыкпай жүрөт. 6 жылда сиз эбегейсиз, жана сиздин үй бүлөңүз эбегейсиз байлыкка ээ болду. Агаңыз Кыргызстандын бажысын контролдоп, офисти тейлеп отурат. Кумтөрдүн алтынын сатып жүрөт. Бир балаңыз банкка ээ болду. Экинчи балаңыз чоң гольф клубтарды куруп, кандай машинелерди коюп, инвестицияларды тартып калды. Урматтуу президент, сиз шайлоого даяр экенсиз. А башка кандидаттар даяр жок. Ошондо бүгүн биз сизден башка флагты сизден башка кайсы адамга берели? Айтыңызчы ошону. Кытайдын идеологиясы кыргыздын мээсине аркамда турган сааттай эле тык-тык-тык деп эле сиңирилип жатат. Бул ушул Садыр Жапаровдун бийлиги келгенден кийин эле тим эле укмуш тездик менен өстү, билесиңер да. Садыр Жапаров президенттик тактага келгенден кийин туура бир айдан кийин кара мышыкпы, ак мышыкпы айырмасы эмне чычкан алса болду деп Акылбек Жапаровду тетиги Кумтөргө жана комиссияга жетектетип атканда айткан ошол сөздүчү. Ал сөз кара мышыкпы, ак мышыкпы деген бул Кытайдын саясий ишмери Дэн Сяопин деген бизде дагы Бишкекте көчөгүбүз бар, билесиздер. Ошол Бишкекте кол тойгон көчөгө коюп койгонбуз. Кыргыз жеринин түштүгүнөн келаткандын баары ошол көчө менен кирет. Ошол көчө көрүп атып, кирип атып, ошо Дэн Сяопин деп мээге сиңе баштаган. Ал Дэн Сяопин деген ким болгон? Билесиздерби? Ой, укмуш, азыркы Кытайдын экономикасын ушул деңгээлге жеткирген дегендей ал жагынан сөз жок. Ал эми ошол эле Кытайдын бийлигин коргоп, жеке өзүнүн жана Кытайдагы жактоочулардын бийлигин, ошондой эле ККП номенклатурасынын бийлигин сактап калган элине каршы бронит техникаларды жана куралчан жоокерлерди колдонгон. Өз жарандарын 17-18 жаштагы тырнактай студент балдарды 1000 деп бир түндүн ичинде кырганга буйрук берген. Танка менен 1989 жылы 4-июнда Бейжиңдин, Пекиндин аянтында ушу сөз эркиндиги, биз эркин эл бололук деп чыккан студенттер Дэн Сяопин бир күндө 1000 деген кишинин канын төктүргөн. Эми ошо 1000 деген кан төктүргөн адамдын атын бизде бир чоң көчө ээлеп турат. 1996 жылдан бери. 30 жылдан бери. 30 жылдан бери бул Кытай акырындан кирип аткан. А бирок Садыр Жапаровдун өзүнүн
мынау 2005 жылы жогорку кеңешке депутат болуп келди. Келгенден кийин ошондон баштап бедел ашуусун Кытай менен ашыш керек, жол салыш керек деп ошондон бери демилгелеп келди. Ал эми Кытайга эмне керек? Кытайга алтын керек, жер керек, суу керек. Турабы? Алтын кендеги мен көргөзбөдүм да, спутниктеги. Жер да керек, алтын да керек, суу да керек деп турат. Бул ооба экологияны сактаган девизи деп коет. Жок. Ал биздин жерге дал ошондой. Эми бедел ашуусу. Садыр Жапаров Кытайдан эмне жамандык көрдүк деп атат? Бедел ашуусу аркылуу кумтөрдүн алтындары Кытайга түз кетет. Жетим тоодон чыккан кендин баары ошол жака түз кетет. Түз. Жетим тоо каякта? Жетим тоо сырт өрөөндө. Сырт өрөөндө аякта бир 5-6 10 чакты үй бүлө мал жанын карабаса, андан башка киши деле жашабайт. Садыр Жапаров миллиардтаган, тонналаган алтындарды ошол бедел ашуусу аркылуу ошол жака ашырган жатат кыргыз эли. Андан сырткары Асман шаар деп атат мына 5000 гектар, 5000 гектар, 10.000 Кытайдык. 10.000 Кытайга эле салынып атат ал үйлөрчү. Ысык көлдү Кытайга берген жатат. Түздөн түз. Бекеринен Ысык көлдө өзүнүн жердештери булар кытайчылар деп айтпаса керек. Садыр Жапаровду. Андан сырткары мына байкадыңарбы Али Токтокуновго берген интервьюсунда? Кытай менен эки көзү төрт. Кытай менен биздин чек ара Кытайдан 20 жыл артта калдык. Кытайга жетпей жүрөт башка мамлекет. Ар бир кыргыз, 7,5 миллион кыргыз болсо, ар бир кыргыз арманда каласыңар. Тим эле Кытайга укмуш адвокат болду го. Эмне жамандык көрдүңөр Кытайдан деп. Мына бизди түздөн түз ошо Кытайга өткөзүп берүү. Укмуш Кытай идеологиясын саат сайын сиңирип атат. 15 августтан 15 ноябрга чейин музейде байыркы Кытай цивилизациясынын көркөм өнөрүнө арналган убактылуу көргөзмө өтөт. Кытай чегарасын, Кыргызстан Кытай чегарасын КППсын чогуу көзөмөлдөй иштеп атат. Байкадыңарбы? 31-нде. Эми 31 август эгемендик күнүндө биздин эң чоң бул майрам азаттык. Ошо эгемендик үстүндө биз өзүбүз майрамдабай эшикке чыгып тур деп элдердин баарын кубалап Кытайды тосуп алган жатат. Ал эми бүгүнкү күндө ошо Садыр Жапаровдун ушундай Кытай идеологиясына каршы күрөшүп жаткан бул биздин кыргыздын жүрөгү мен деп соккон, Манас деп соккон жалаң кыргыздын эр азамат айымдары мындай дүкүлдөп атат күнгөчө. Дүкүлдөп күндөн күн сайын биздин аркабызда ошол именно Кытай идеологиясына каршы чыккандар күндөн күнгө өсүп атат. Байкап атасыздарбы? Ошондуктан кыргыз элим ойгонолук, ойлонолук. Садыр Жапаровдун бийлигин канча эрте бүтсө, ошончолук Кытай идеологиясы ошончо эрте токтойт. Кытай менен ооба экономикалык алышыбыз, беришибиз болуш керек, бирок идеологиясы менен жок, бөгөт. Биз кыргыздын идеологиясы менен гана өсөбүз. Эч кандай бизге батыштын дагы, чыгыштын дагы, аныкын мунукун дагы идеологиясы жок. Биздин кыргыздын идеологиясы, биздин нукура идеологиябыз бар, биздин манасыбыз бар, биздин эр жүрөгүбүз бар. Биздин Кыргызстанда могу мекендеги эр жүрөк, эр азамат мырзалар, айымдар, могу чет жерде жашап аткан, чет жерден билим алып, дүйнөлүк могу геосаясатта жүргөн бүт эр азамат, айымдар жана мырзалар, сиздерге кайрылуу жасайт элем. Башыңыздарды көтөрүңүздөр, ойгонуңуздар, эркин сөзүңүздөрдү тартынбай жазыңыздар. Биз Кытайдын идеологиясы Кыргызстанда болбошу үчүн күрөшөбүз. Ал эми биз эркиндик үчүн азаттыкты Кытайга тартып жибербейбиз. Ойгон кыргыз, ойлон кыргыз. Күч бирдикте.